Адамдар ортосундагы согуштардын канчалык жаман жактарына карабастан, жеңишке жетүүчү аскер башчылары эл арасында даңазаланып жана урматталып турчу. Айрымдарын Кудайдан артык көрүп сыйынып келген учурлар да болгон. Бүгүн биз силер менен дүйнөлүк тарыхта аты калган эң улуу жана атактуу аскер башчылар жөнүндө кеп кылабыз. Искендер Зулкарнайн. Искендер Македонский атка таанымал аскер башчысы, Македониянын жана Азиянын падышасы болуп, байыркы дүйнө тарыхында эң эле ийгиликтүү жеңишке жеткен аскер башчысы катары белгилүү. Себеби анын эсебинде бир дагы жеңилүү болгон эмес. Ал азыркы Болгариянын, Түндүк Грециянын, Түркиянын, Сириянын, Иорданиянын, Израилдин, Египеттин, Ирактын, Ирандын, Афганистандын жана Тажикстандын аймактарын жана ошондой эле Өзбекстандын жана Индиянын бир бөлүктөрүн басып алган эле. Ал аябаганда зор империяны негиздегенге жетишет. Бирок анын өлүмүнөн кийин ал империя дароо эле чачырап кетет. Искендер окмуштай кайраттуу жана эр жүрөк аскер башчыларынан болгон эле. Ал согуш талааларында салгылашууларга өзү дагы катышып, көптөгөн жаракаттарды алып турган. Чыңгыз хан. Адамзат тарыхындагы эң эле ири континенталдык каганатты негиздеп, Монголдор империясын түзгөн. Анын багындырган жерлери азыркы Кытай, Түштүк Сибирь, Орто Азия, Казакстан жана Кавказ элдери болгон. Жана ошондой эле байыркы Орусияны Калка дарыясындагы акыркы жеңиштен кийин бүтүндөй басып алган. Шарларды курчап алганда Чыңгызхандын аскерлери таран жана катапульта сыяктуу атайын оор багынтуучу техникалык аспаптарды колдонгон. Ал адамзаттын ээсинде кардуу жана таш боор багынтуучу катары кала берген. Чыңгыз хан өзүнүн аскерлеринин арасында баарын өлүм коркунучуна сала турган катуу тартипти салган эле. Жоокерлери жазага тартылган учурда кан чыгарбастан өлтүрүлгөн эле. Көбүнчө учурда алардын омурткасын сындырышкан. Аскер арасында эң оор кылмыш болуп бул коркоктук эле. Эгерде кандайдыр бир жоокер согуш талаасында качып кетсе, анда жеке эле аны эмес, ал кирген ондуктун баарын өлүм жазасына тартышкан эле. Темирлан. Орто Азиядагы чыккан атактуу аскер башчысы Эмир Темирлан Тимуриттер династиясынын негиздөөчүсү болгон. Басып алган жерлери азыркы Орто Азия, Түштүк Казакстан, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан, Анкара, Дели аймактары болгон. Темирлан эл оозунда өмүр өткүчү согуш талаасында жүргөн башчы катары таанылып, акырында дагы Кытайга жортууга баратканда каза тапкан. Жаш кезинен эле согуш ишин жакшы билгендиги, эр жүрөк каармандыгы жана жетекчилик сапаты менен айырмаланган. Эректүү жана ырайымсыз, куу жана арамза Темирлан өзүнүн элин жана бөтөндөрдү талаптанып байып келген жана көтөрүшчүлөрдү аяосуз жазалаган. Согуштарды мыкаачылык менен жүргүзүп, басып алган жерлердеги тутумга түшкөн миңдеген адамдарды кулчулукка салган эле. Ал өмүрүнүн акырында Жер Ортолук деңизинен тартып Чыгыш Түркистанга чейин созулган империя түзүп алган. 1391-жылы Алтын Ордонун ханы Токтомушту талкалаган. Эл оозунда тараган болмуштардын арасында Темирландын күмбөзүн ачкан учурда андан согуштун ээси ойгонот деген кептер тараган эле. Советтер Союзунун археологдору 1941-жылы 22-июнда Темирландын мүрзөсүн казышат. Ошол эле күнү немис аскери СССРга кол салган болот. 42-жылы 19-ноябрда аскер башчынын калдыктарын кайра ордуна көмүшөт. Ошол эле күнү Кызыл аскердин Сталинградда немистерге болгон кайра чабуулу башталат. Наполеон. Наполеон Бонапарт тарыхта эң эле төмөнкү даражадагы кембагал үй-бүлөдөн баштап бийликтеги эң эле жогорку наамга чейин жеткен ийгиликтин үлгүсү катары таанымал. Бонапарттын ылдыйдан тартып мындай жогорку деңгээлге чейин жетиши 19-кылымдын көптөгөн жаштарын шыктандырып, кыялын орундатуу үчүн максатына жетүүгө дем берген. Наполеон Бонапарт өзүнүн аскердик кызматын 1785-жылы артиллерияда кичүү лейтенант наамында баштаган. 1793-жылы Париж шаарын басып алган соң бригадалык генерал наамын алып, Улуу Франция революциясында алдыга чыккан. Көптөгөн төңкөрүлүштөрдөн кийин акыры барып 1804-жылы император болуп жарыяланган. Ал азыркы Италия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Германия, Швейцария, Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Египет жерлерин басып алган. Акырында Москвага чейин жетип, аны басып алайын деп чечкен. Бирок кийинчерээк кайра артка баш тартуу чечимин кабыл алат. 1814-жылы Францияга каршы коалицияга туруштук бере албай, тактан баш тарткан эле.
Көбүнчөлөр Наполеондун боюн кичинекей деп эсептешкен. Анткени аны корсикалык кодогой деп айтып коюшкан эле. Бирок чындыгында анын бою 169 сантиметр келген эле. Ал 19-кылым эмес, биздин заман үчүн деле орто бой болуп эсептелет. Болгону анын жан жоокерлери абдан бийик болгондуктан дайыма алардын алдында туруп, башкаларга кичинекей бойлуу көрүнчү эле. Александр Суворов. Орустардын атактуу аскер башчысы фельдмаршал Александр Суворов элге согуштун акылманы катары белгилүү болгон. Өмүрүндө 60тан ашык салгылашуулардан жеңип чыккан эле. Болгондо дагы анын ичиндеги көптөгөн жеңиштери каршылаштарынын санынын көптүгүнө карабастан болгон эле. Ал Чыгыш Польша, Кара деңиз аймагы, Крым жана Молдавия жерлерин багындырган эле. Суворов аскерлерди тарбиялоо жана окутуу боюнча өз тартибин ойлоп чыккан. Ал тартип жобосу боюнча ар бир аскер күжүрмөн даярдыкка болуп, жоокерлер бири-бирин сыйлашы абзел эле. Тартипти катуу кармаган Суворов жоокерлерге кандай талап койсо, өзү дагы ошол шарттарды бузбай аларга үлгү болуп турчу. Эреже бузган жоокерлерди өз абийирине эркине коюп, ошол эле учурда уурулук, чыккынчылык жана жегиштик кылган жоокерлерди армиянын катарынан кетирген. Суворов согуш талаасында ушунчалык барктуу болгондуктан жаңы күчкө киришип алдыга умтулушчу эле. 1799-жылы сүргүнгө айдалган Суворовду ага өчөшкөн Павел I падышасы аргасыздан чакыртып Европага жортуулга жиберет. Суворов түндүк Италияны бошотуп, Альпы тоолору аркылуу өтүп Швецияга кирип барган. Акыры аны Наполеондун аскерине каршы жөнөтүшөт. Бирок Наполеон өзү кайра артка кайтып кеткендиктен Суворов ага жетишпей калат. Айта кетчү нерсе, Суворовдун көптөгөн согуштук амалдарын жана тактика ыкмаларын Наполеон колдонуп келген эле. Аны Наполеон кийинчерээк өзү айтып берген. Гай Юлий Цезарь. Байыркы Римдин диктатору, аскер башчысы жана саясий ишмери Гай Юлий Цезарь алгачкы Рим императору болуп өзүнүн өлкөсүнөн тышкары көптөгөн согушта жеңиштерге жетишкен эле. Рим легиондордун башында туруп, Галия, азыркы Испания, Португалия, Франция жана Бельгия жана ошондой эле Германия жана Британия өлкөлөрүн багындырган. Ал согуш учурунда тактика ыкмаларын жана амалдарды жакшы билген жөндөмдүгү бар эле. Ошондой эле элге таасир берчү сөзгө чечен келген эле. Ал калкына оюн-зоок жана гладиатордук салгылашууларды алып келген эле. Өзүнүн заманындагы эң эле кудуреттүү ишмер катары белгилүү болсо дагы, анын атаандаштары өчөшүп, аны акыры Сенаттын отурумунда бычактап кетишкен. Аттила, Кудайдын каары. Борбордук Азиядан Европага чейинки аймакты басып алган Аттила Хун уурулар союзунун кол башчысы болгон. Аны европалыктар Кудайдын каары, аламдын токмогу деп атап коюшкан. Аттиланын атасынын иниси Руа каза тапкандан кийин бир тууганы Бледа экөө хундарды башкарып калат. Аттила 445-жылы Бледаны өлтүрүп, жеке өзү кол башчы болуп калат. Сармат жана герман ууруларын баш ийдирип, өз өлкөсүнүн аймагын зор өлчөмгө кеңейтет. Аттила көптөгөн ууруларды бириктирип, күчтүү аскер тобун түзөт. Алгач Чыгыш Рим империясына өзгөчө коркунуч туудуруп, император Феодосий экинчини зор өлчөмдөгү салык төлөөгө мажбурлаган жана Төмөнкү Дунайдын оң жак жээгин бүт бойдон өзүнө баш ийдирип алган. Медианы, Франкияны ээлеп, Константинополдун чет жаккаларына чейин чабуул коюп турган. 450-жылы божомолдордун биринде айтылгандай, Батыш Рим императору Валентиан III карындашы Гонорияны колуна бербей койгондугуна ызаланып, 500 000 жоокери менен Рейн дарыясына чейинки аймакты ээлейт. Трир, Мец, Арес, Орлеан шаарларын курчоого алып, жоокерлерин Каталаун түздүгүнө Труа шаарына жакын жерге жайгаштырат. Ушул жерде 451-жылы күзүндө эбегейсиз зор кагылышуу болот. Хундардын экинчи жолку чабуулу ишке ашпайт. Аттила жоокерлерин Вагенбург чыңдоосуна жайгаштырат. Бул салгылашууда 200 000ден ашык жоокерлер курман болгон. Кийинки жылы Аттила жаңы согушка аттанат. Чыгыш Альп аркылуу Италияга өтүп, Аквилеяны, Альтинумду, Пазуяны, Миланды өз карамагына кошот. Бүткүл Италияга коркунуч туулат. Бирок Аттила күтүлбөгөн жерден жеңиштүү жүрүшүн токтотуп, сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирет. Аттила Панонияга кайтып келип, 453-жылы Бургундиялык падышанын кызы Ильдико менен никелешкен түнү каза болот. Аттиланын катуу соккудан же өз эли үчүн өч алгысы келген Ильдиконун колунан ажал тапкандыгы жөнүндө божомолдор бар. Аттила өлгөндөн кийин Хун падышачылыгы таркап кеткен эле. Анын образы болсо кийин уламышка айланып кетет. Кир экинчи.
Биздин заманга чейин 558-530 жылдары жакынкы жана Орто Чыгыш өлкөлөрүнүн көбүн бириктирип, зор империяга негиз салган Персия падышасы Кир экинчи болгон. Учурда Мидияны, Вавилонду, Египетти, Франкияны, Македонияны жана Индиянын түндүк батыш бөлүгүн жеңип алганы менен белгилүү болгон эле. Болочок аскер башчысы такка отура элек кезинде Персия болгону Мидияга көз каранды болгон кичи мамлекет эле. Ошондо Кир жаш кезинде эле мидиялык сюзеренге каршы көтөрүлүш баштайт. Башында мидиялык аскерлердин күчү көп болгондуктан салгылашуулар ийгиликке жеткен эмес. Бирок акыры барып бир нече соккудан кийин Кирдин аскери Мидиянын борборун ээлеп алат. Ошондон кийин өз күчүнө ишенген Персия башчысы Лидия, Сагдиана, Вавилония, Кария, Ликия аттуу жана башка көптөгөн жакынкы чыгыш мамлекеттерин басып алат. Басып алган өлкөлөрдө Кир өзүн кең пейил жана боорукер башчы катары көрсөтүп келген эле. Ал өзүнүн жеңилип калган душмандарын өлүм жазасынан кечип жана ошондой эле жергиликтүү элдер арасында ишеничке кирүүгө аракет кылган. Борбордук Азиянын дыйканчылыкка ыңгайлуу аймактарын ээлеп, Орто Азиядагы жашаган көчмөн массагет ууруларын багындырууга багыт алган. Биздин заманга чейин 530-жылы Кирдин аскерлери башында Томирис деген айым турган массагеттер менен Амур дарыясынын жээгинде катуу салгылашка чыккан. Салгылашта Кир жана анын аскерлери толугу менен талкаланган.